Чоң рахмат Элмира Ракыч, мен кечирим сурайм. Кыска суроо жаралып калды бул айыл чарба министринин орун басары Мурат Сайдиновичке. Сизге да жанагы 309-токтомдун аткарылышы боюнча кандай иштер жүрүп атат азыр? Негизи жалпысы сиз кошумча жаңы жанагы кунары төмөн жайттарды айтып атасызбы? Жок, 309-токтом жанагы сиздер райондун агрардык департаментинде бердиңиздер, жарымыны айыл өкмөткө, жарымыны агрардык департаментке бөлүп бердиңиздер да турабы? Жакшы жерлердичи. Ошол жерлерди азыркы учурда кайсы багытта иштелип атат? Арендага берип жатасыздар да, турабы? Бүгүнкү күндө жалпысы 276 миң ошол ГФСОнун жерлери бар. Ошонун жарымы бүгүнкү күндө азыр 112 миң гектар өткөрүлүп берилген. Бул боюнча ошол жана азыр кайтып аткан асыл тукум чарбаларга жана өрөөнчүлүк чарбаларга берүү боюнча түздөн түз келишимдерди азыр түзүлүп атат. Негизи бул жерде дагы сунуштар бар. Аскарбек Сапарбекович ошол региондорго дагы Баткенге, Ошко жана Жалал Абад областарына чыкканда ошол жерге сунуштары жергиликтүү бийликтерден дагы түшкөн. Бирок азырынча ооз-эки биз азыр расмий түрдө ошол сунуштарды күтүп атабыз. Эгерде ошол маанилүү мындай жакшы туура келчү сунуштар боло турган болсо, бул өзгөртүү кирүү боюнча. Ал эми жалпысынан иш жүрүп атат. Жалпы мамлекет боюнча ГФСОнун ошол жерлерин асыл тукум жана өрөөнчүлүк чарбаларга берүү боюнча иш жүрүп атат. Азыр мындай болуп атат да, жана сиздердин агрардык департамент алган жерлер бул бир киши 150 гектар, 200 гектарды алып алганда, баягы арендасыны 10 жыл, 20 жылга узартып алганда, ошолор кандай болот? Мен муну айтканын себеби айыл өкмөттүн балансында калган жерлерди айыл өкмөт өзү аукционго коет да. Карапайым элге абдан оор болуп калып атат да, бул 50 миң, 100 миңге чыгып кетип атат 1 гектар жерчи. Келип эле карапайым эл, карапайым дыйкандарыбыз кымбат баада алып атат да жерлердичи. 100 гектар, 200 гектар жерди алып алгандар булар 5 миң, 3 миңден 1 гектарын алышат экен да, кайра суп арендага беришет экен да. Мындай ушул жерде бир акыйкаттык болбой жатат да. Рустам Исламович, негизи мыйзам боюнча субарендага берүү бул мыйзамга каршы келет, бул мыйзамсыз. Биринчиден бул биздин дагы эгерде так маалымат бар болсо, муну да иликтейбиз, иш алып барабыз. Келишимдер боюнча эгерде буга чейин түзүлүп калса, эгерде ал мыйзамдуу келишимдер болсо, буга чейин аукциондор берилип кала турган болсо, бул ошол келишимдер токтогондон кийин жанагындай бизге бериле турган болсо 50%га берилет. ГФСОнун жери карапайым элге бул жерде мыйзамда дагы бар. Эгерде аз камсыз болгон үй бүлө боло турган болсо, эгерде ошол жанагы жергиликтүү соцпомощтун тизмесинде боло турган болсо, аларга түздөн түз берүүгө айыл өкмөттөрүнүн мүмкүнчүлүктөрү бар. Жана кымбат берилгени боюнча жанагы асыл тукум жана өрөөнчүлүк чарбаларга берилгенде а жерге кескин түрдө 30 кратном деген размери бар. Биринчиден ал комиссионно карайт, ошол мамлекетке кандай пайда сап келип аткан, ошол сапаттуу уруктарды камсыздап атабы, сапаттуу үйрөндөрүн ошол тийиштүү көлөмдө камсыздап атабы. Экинчиден айыл өкмөттүн бюджетине ошол жанагы төлөмдөрдүн көлөмү да чоңойот. Демек бул жерде комиссионно дагы ошонун баарын иликтеп туруп берилет ошол чарбаларга. Жо, сиздер ушул боюнча иштеңиздер. Баягы 100-200 гектар жерлерди алып алгандар, булар сөзсүз түрдө субарендага берип атат. Бизде толук кандуу маалыматтар бар да. Биз тескерисинче карапайым дыйкандарга берсек, ошо айыл өкмөт дотациядан да чыгып кетет да бул жердечи. Түшүндүм, бирок бул жана 75% үлүш жерлерге ошол жалпы элге берилген да. Бул 25% ошол мамлекетке азыркы жайыттагы жерлер, ГФСОнун жерлери бул мамлекеттин жери. Мен ошо мамлекеттин жерлери боюнча айтып атам да, үлүш жери боюнча айткан жокмун. Бул мамлекеттин саясаты. Мен муну айтып атканым, негизи элге ошол бөлүнүп берилген да, ошол өзүнүн дагы мүмкүнчүлүктөрүн, муктаждыктарын камсыздоо максатында. Ал эми жана 25% бул министрликтин да саясаты ошондо болот.
атат. Кайра эле ушул элге сапаттуу үрөн менен азыркы бүгүнкү күндө жанагындай Россиядан сатып албастан өзүбүз жана андан тышкары сапаттуу уруктардын мал чарбасына дагы тийиштүү уруктарды өзүбүздүн муктаждыгыбызды жабуу жана камсыздоо максатында. Рахмат, ушу боюнча да иш алып барсаңыздар. Түшүнүктүү, рахмат.